Ассаламу алейкум. Рызкыны бир гана Аллах берет. Только сөз бер, ушу сөздөрүңдү кеспейсиң анан. Кошом деп сөз бер. Ассаламу алейкум. Биздин көрүүчүлөр, бул эки сөз долбоору. Бүгүн бизде конокто өзгөчө айым, сулуу, чырайлуу жана эстрада ырчысы Айпери Көбик кызы. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кандай келип алдыңыз бул жака? Ошо келгениңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу бизди көрүп жаткан көрөрмандар. Биз аман эсен келип алдык. Экөөбүз бир айдан бери жолуга албай жүрдүкпү? 2 ай. 2 ай болуп калды. Ошо балам экөөбүз келип алып, мынакей ушундайбыз. Молодец. Катуураак чыгар. Айперже, айтсаңыз, атактуу кишинин кызы болуш өзү кандай негизи? Сизге жаккан жери жана жакпаган жери жөнүндө. Атактуу кишинин кызы болуш, Кудайга шүгүр, баары сонун. Өтө сонун, жакпаган жери жок мага. Албетте атанын кызы болуу бул мыкты нерсе, бул өтө сонун нерсе. Себеби мен бул чөйрөдөн орун алып калганыма дагы атамдын түздөн түз ролу аябай чоң, атамдын атынын ролу чоң, колдоосу чоң. Ошого мен шүгүр кылам. Кудайга шүгүр ушундай ата энем бар экенине. Айтсаңыз, Инстаграмга, Ютубка жазылган хейтерлерге жооп бересизби? Мындай маани бересизби? Окуп, кээде ар кандай убак болуп калат. Мисалы, көңүлүңүз жок кезде, настроенияңыз жок кезде бирөө жаман сөз жазса, ошого жооп бересизби же жооп бербейсизби? Балам подушка ташып атат бизге. Как есть? Хейтерлерге жооп берем. Көбүнчө учурда атайын мага жазып аткандан кийин бош убактым болгондо жооп берип турам. Кээде маанайым жок болуп калат. Ал маалдарда көңүл мындай карагым деле келбейт. Анан убактым болуп, маанайым жакшы болгондо жооп берип турам. Жооп берип. Убактыңыз, маанайыңыз жакшы болгондо кантип жооп бересиз? Мисалы, сизди өлө жамандап жазса. Күлүп жооп берем. Күлүп жооп берип коесуз, повод бербейсиз. Не кылам повод берип? Урушуп кеткен күнөрүңүз болду эле? Жок, андай болгон эмес. Болгону мен баягы тамаша, мисалы, сарказм деп коет го. Ушундай сыяктуу кичине чымчылап сүйлөп койсом дароо катуу тиет экен. Мага кийин личка жазган учурлар болду. Эми болгон адам баягы өзү кылып атканда өзүнүн сөзү өзүнө мындай көңүл бура бербейт да. Анан өзүнө жараша жооп берип койсоң, анан таарынышат да. Ошого адам эң биринчи бирөөнү сынаардын алдынан өзүн жакшылап билиш керек деп айтам да. Кечиресиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Эң негизгиси Айпереже келип бергенине биз кубанычтабыз. Кыргыз эстрадасынан, кыргыз шоу чөйрөсүнөн кайсыл ырчы сизге жагат? Кайсыл ырчыны күмүр тутуп чоңойдуңуз эле жана кайсыл ырчыны ушунчалык жек көрөсүз? Мен эч кимди жек көрбөйм. Баарын менен сыймын. Күмүр туткан боюнча мен бир ырчыны бир күмүр тутуп жаны туурап эч качан андай болгон эмес. Мен күмүр туткан адам башка. Бул чөйрөдө эмес. Күмүр туткан адам бул апам. Тайынем. Бул чөйрөдөн жакшы туура жолду көрсөткөн, кантип иштесе болот, адамдар менен кандай иштеш керек, бул жолду мага көрсөткөн бир гана атам. Кыргыз эстрадасынан балким эми сиз бул шоу чөйрөгө келекте угаттырсыз, балким азыр деле угаттырсыз эми биздин агаларыбыздын же өзүңүздүн курбуларыңыздын ырларын. Шоу чөйрөсүндө менде мисалы кайсы ыр жакшы болсо, жагымдуу болсо, анан менин табитиме туура келсе, баарын эле уга берем. Улуу муун деле, жаш муун деле, мисалы хитке айланган ырлардын баарын эле мен деле угуп келем. Кимисиникин ошондо даана белгилеп айта кетсеңиз. Мен мисалы чынын айтсам, акыркы 2 ай мен ыр деле уга электим да. Мурда. Мындай убактым болбой атат да музыка уккангачы. Вариант айтсаңыз болот, өчөрсөңөрүн угам, ушулардыкын угам десеңизчи. Айпери Көбик кызы. Мисалы, мурун жаштайымда кимди мисалы болот го, аябай бирөөнү
фанаты болупчу ырларына аябай жакшы көрчүм. Бул Ильяс Абдыразаковдун ырларын аябай жакшы көрчүм. Ильястын ырлары үнү жагат да, мага ырдоо стили жагат Ильястын. Ал эми азыр аттуу баштуу бирөөсүн айтсаң экинчиси кап болот, ошон үчүн баарын эле сыйлайм. Баарын убасы. Меникини убасызбы? Ырдап берчи. Эфир бүткөндөн кийин ырдап берейин. Тойлордо Кел, мен кармап эле турайын жерде. Ырдай бер дедим. рахмат. Тойлордо чыгып кызмат кылганыңызды көрүп жүрөбүз. Ошондо бир айдык маянаңыз канча болуп калат? Бир айда мисалы 20-25 жолу тойго барсаңыз канча $1000 болуп калат? Кудайга шүгүр, бир айлык маянам мен эсептеп көрбөптүрмүн. Себеби баягы бир нерсени мынтип эсептеп жазып эме кыла берсең буга өтө чоң нерв кетет да. Анан ушунча акча тапсам ушунчасын жеп ичип койдумбу деп мындай өзүңө өзүң баягы жөн эле оору пайда болот да. Мен ошон үчүн эсептебейм. Канча таап атканды бирөөс мындай контролдоп коюшум мүмкүн, бирок каяка кетирип атканын мен билем. Ар бир нерсеге акыл менен кетирем да. Анан биз аял кишилер эмне кетиребиз? Үйгө майда чүйдө алабыз, продукт алабыз, балдарым ичип жесин дейбиз. Ошон үчүн обу жок колдонбойм акчаны. Анан экономдойм. Анан жөн жок мындай баягы неме кылганды жаман көрөм, ысырап кылганды жаман көрөм. Ошого өтө эле экономдойм. Бирок балдарым курсагынан аябайм. Ошондо примерно сразу жетишпейсиз деп коесуң. Примерно ошондо $50,000 же $100,000 бир айдыкы. Эсептеп көрбөптүрмүн. Мен эми орточо эсептеп $50,000 силер тапкандай $50,000 таппайм мен. Бирок Кудайга шүгүр билбейм, эме көп эле болот эми сезондо. Той деле ар бир айда боло бербейт да. Сезондо мисалы айына $10,000 чейин тапса болот. Болчу. Азыр эми билбейм мен. Мен кандай болот. Негизи той жок болсо, мага той жок болсо, кайсыл жактан киреше маяна табасыз жана өзүңүздүн жеке бизнесиңиз барбы? Мисалы ырчылар тойсуз кантип жашайсыңар деген көп суроо болот го. Карантин башталганына мына жарым жылдан ашып калды. Той көрбөгөнүмө деле көп эле болуп калды. Эми мен айтар элем, мен тойдон көз каранды эмесмин. Тойлор Кудайга шүгүр, мен баягы кыянат кылбайм, нашүкүрлүк кылгым келбейт. Кудайга шүгүр, булага чейин тойдон таап эле келгенбиз. Бирок тойсуз деле жашоо мүмкүн, себеби баардык рызкыны бир гана Аллах берет. Тойсуз деле жашап күн көрүп келатабыз туурабы? Ошон үчүн Аллах таалам кааласа башка жактан рызкыны берип коет экен. Мен мисалы тойсуз деле жашап атабыз баардыгыбыз эле. Той болуп турса андан жакшы дегенмекчи. Анын сыңарындай кошумча акча табуучу булак бул Instagram баракчасы. Анан жеке бир өзүмдүн жеке бир эмелерим бар. Ошо эми аны ачыктабайм. Үйдө отуруп акча таап эч кандай кошумчасыз акча тап, үйдө отуруп эле акча тапкым келеби деген сыяктуу. Анын сыңарындай Кудайга шүгүр, Кудай берем десе бере берет экен. Биягынан болбосо бул жагынан бере берет экен. Ошого Аллага шүгүр. Instagram рахмат. Instagram жөнүндө пикириңизди айтып кетпедиңизби? Instagram сизде бир пост канча $доллар турат, история канча сом турат? Балким историяда $доллар тураттыр. Мурун карантинге чейин мүмкүн ошондой $доллар турбаган болчу. Азыр эми элдин баарында эле кризис болуп аткан учуру, карантинден кийин бир аз өзүнүн калыбына келип алуу үчүн мен $доллар эмес эле сом менен эле алып аткандагы учурум. Бирок анча да мынча миң сом дебейм, адамгерчиликтүү эле. Примерно канча? Примерно баасын айта кетсеңиз. Эмнеге мынча бирөөнүн акчасын эсептеген болбойт да, байлыгынчы. Жок, эме бул жакта. Бул туура эмес нерсе да. Анан эмне эле кайрага эле акчама кызыгып бересиң, я.
мен жооп бербейм, ушу кызыкканым үчүн да жооп бербейм мен. Жок, эме мен бул жерде мен өзүм да ойлогон жокмун. Бул жерде сизге балким бирөө реклама кылаттыр. Реклама кылчулар мага личкага жазып коюңуздар. Посредниктердин кереги жок бизге. Мисалы карапайым элдерге посредник да. Жакшы. Бизге посредниктер, реклама кылуучулар мага личкага жазып коюңуздар. Мисалы эми карапайым элдердин колу, сиз бул жакта турсаңыз, алар бул жакта туруп мындай сизге жетиш үчүн аларга аябай алыс сезилет да. Ошондуктан биз бул суроону козгоп жатканбыз. Канча аласыз деп элесиң? Айтпайм. Алхамдулилла жетиштүү. Жетиштүү, жакында эле киргиздиңиз, ошо Инстаграмга киргизип азыркы бийлик боюнча оюңузду, пикириңизди билдирип койсоңуз. Шайлоо боюнча, бийлик боюнча. Билдирип. Бийлик боюнча оюмду, пикиримди билдиргим келет албетте. Мисалы, пандемия учурунда көпчүлүгү ар кандай постторду жазды. Көпчүлүгү бийликке асылган учурлар болду да. Коронавирус болбогондо силер даярданганда мындай өлүм болбойт болчу, анан мынча болбойт болчу, ооругандар көбөйбөйт болчу деп айтаарым. Тука сөз бер, ушу сөздөрүмдү кеспейсиң анан. Кошом деп сөз бер. Кошо. Айтаарым, бунун баары биздин бийликтин колунан келе турган нерсе эмес да. Бунун баарын Аллах жиберген. Аллах буйруган. Аллах буйруган болсо коронавирус болобу, башкасы болобу, баары адамдын күнү бүткөн, рызкысы бүткөн болсо кетет сөз түрдөчү. Анан президент, бийлик бул биз сыяктуу эле пенде да. Ал киши өзүнүн жумушун так аткарып аткандагысы да. Кудайга шүгүр деш керек. Адам качан мындай жакшы нерсеге умтулгусу келсе, качан гана ниети түз болсо, качан гана шүгүр деген сөздү айтканды билсе, ошондо жашоосу жакшы болот да. Мен ошону айтар элем. Бийликке асылып, бийликти сөккөн бул өзү туура эмес нерсе, себеби бул дагы биздин ажообуз. Бул киши биздин башкаруучубуз. Мен эч качан адамды жаман дегим келбейт. Себеби адам баары Аллахтан келчү нерсе. Бул пандемия дагы буйрук, өлүм дагы буйрук, оору дагы бул буйрук. Ошон үчүн бийликти бул киши сыйкырчы эмес да, бул киши оппа деп эле кылып койбойт, сыйкырчы эмес. Бул пенде, биз сыяктуу эле пендечилик кылгандыр. Ошого мисалы биз ушуга чейин канча президентибиз болду, бир да ыраазы болбодук да. Эгерде салыштырып көрсөк, ушунча президентибиздин ичинен мисалы Бакиевди канча жамандап, канча кууп эме кылдык, эми мен ага чейинкилер, андан кийинкилер андай даражага көтөрүлө экен. Ошого ал кишини да жамандадык. Мисалы Муаммар Каддафини билесиң да. Ливиянын президенти болчу. Муаммар Каддафи, мисалы Ливиянын президенти жөнүндө айта кетсек, Муаммар Каддафи эмне деген жашоону жарандарына куруп берди. 6 миллион жаранына кандай деген сонун, бул жерде жөн эле жаша да, даже иштебейсиң, жөн эле жаша. Ты просто будешь существовать этишиң үчүн эле сага акча берген. Үйлөнсөң да канча миң доллар берген, 20 миң доллар берген. Президент квартира алам десең, бизнес ачам десең, жөн эле 1000 долларлап эле колуна карматкан ар бир жаранга. Мына эмне деген президентти дагы наразы болуп, акыры ушул жанагы революция учурунда жан берди. Ошо эл сүйрөп жүрүп, ошо акыры аягы каза болду да. Муаммар Каддафи кандай деген президент болчу. Бул мен эмне дегим келет? Азыр бул мамлекеттин мисалы состояниясын айтсак, азыркы учурдагы ошол малдагы мамлекет жок да азырчы. Бул дегеним эмне? Адам эч качан тойбойт дегеним. Бул дегеним адам эч качан ыраазы болбойт. Адам топуракка эле тоет. Ошо эле. Байлыкка, бийликке эч качан тойгон эмес адам. Ошон үчүн айткым келет, адамдар пейилибизди оңдоп, ниетибизди түздөйлү, жана ар бир адам өзү үчүн жооп берсе жакшы болот эле. Азыр ошондо сиз унутуп калдыңыз окшойсуз, Азыркы бийлик жөнүндө сөз болду эле. Бага микрофон такап коюңуз, мен суроо берип алайын. Кайсыл партияны колдойм деп атасыз? Жана ошондой эле азыр сизге сунуштар түшүп жатса керек. Биз сизге монча миң доллар беребиз. Сиздин аудиторияңыз абдан кенен. Балким макул болсоңуз иштешели дегендер. Чын айтсам, партияларды көргөн жокмун. Мен көрө элекмин канча партия, кайсы партиялар, себеби политикадан алысмын. Кызыкпайм ал нерсеге. Тарыхты окуйм, политика боюнча ким кандай, бирок мындай өтө эле кызыга бербейм. Азыркы учурда кайсы политика аттанып атат, ким менен ким аттанып атат, кызыгып окуган убактым болгон жок, чынын айтайын.
кааласаң тапсаң болот убакыт, бирок каалаган жокмун. Анан сунуштар болуп атат. Эми баягы азыркы учурда Инстаграм аркылуу шайлоо, баягы үгүттөө, агитация, мындай концерт кыдыруу деген жок болду го. Ошого бир 4-5 партиядан сунуш түшүп атат чогуу иштешүүгө. Бирок чечкиндүү түрдө бир партияны тандай элекмин азыркы учурда. Бирөө менен иштешем деп да айта элекмин. Себеби азырынча чечиле элек. Бул азыр сизге жакпаган суроо деп ойлойм. Бирок бул суроону кыргыз эли абдан күтүп жатат. 2 ай мурда биз үчүн абдан чоң жаңылык болду. Сиздин Инстаграмга кирсек эле уже жолук салынып турсуз, ошол жолукту көрүп алып биз ушундай сүйүндүк да. Сиз деген кыргыздын кыздарына абдан үлгү болдуңуз да. Бул нерсеңизге сөзсүз түрдө Алла ыраазы болсун. Жолукту эмне себептен салдыңыз? Бул сиздин көптөн бери каалоо эле же жакында эле жарым жылдын ичинде эле ушу карантин убагында эле жолук салыш керек экен, ушинтиш керек экен, намаз окуш керек экен деп ойлонуп калдыңызбы? Карантинден эч кандай таасири жок бул жерде. Эмнеге салындыңыз дегенге жооп, бул мусулман аялдарына буйрук болгон парз. Анан мындай экенде, Аллах кааласа өзү бир мүнөттө, бир күндө же бир кайсы бир учурда бат эле жүрөгүңө хидаят берип коет экен да. Кааласа, ошол адамды Аллах өзү кааласа бат эле адаштырып коет экен да. Ошого ошол учур келиптир. Алхамдулилля, мен Кудайым жүрөгүмө салды, жүрөгүм менен кабыл алдым. Буга даярданып, көпчүлүгү сурайт, эмне болду, бир нерсе болдубу, же оорутасыңбы, же кыйналдыңбы? Көпчүлүгү ошентип намазды ошол ниетте окуйт экен да. Кыйналып атабыз, ишибиз жүрүшпөй атат депчи. Жок, бул астагфирулла, бул туура эмес. Бул деген парз. Анан жүрөккө качан гана салганда гана сөзсүз түрдө өзүң чын жүрөгүң менен кабыл алып, ошол парыздарыңды аткаруу бул өтө сонун бакыт экен да. Ошого мен шүгүр кылам. Ушул нерсе менен болгонуна шүгүр кылам. Жүрөгүмө салынганына шүгүр кылам. Мен сүйүнөм. Себеби Каршылар болгон жокпу жол салганда? Жок, тескерисинче 2 атам, 2 апам тең батасын берди. Эмнеге каршы болот? Бул туура нерсе. Мен авратымды бүтүн эркектерге көрсөтпөй, жакшы ыйманым менен болсом, бул эмнеси жаман? Ушул эми жолук салынгандан кийин чыгармачылыкты улантасызбы? Тойлорго ырдайсызбы? Жолук салынып атканда, намазымды баштатканда той жөнүндө ойлонгон жокмун, чын айтсам. Чыгармачылык жөнүндө деле кандай болот, эмне болот деп эчтеке оюма келген жок. Эми тойго чакырууларга барасызбы деп көбү сурашат. Чыгармачылык кандай болот? Чыгармачылыгымды мен ушул убакка чейин элдин алдында болуп келдим. Эми эмне үчүн элден жашынып калышым керек? Эми ушу эми чыныгы мурдагы жок, көп эмелеримди аткара албайм. Себеби эми азыр нукту өзгөртөмүн буюрса. Бирок элден жашынып калбаймын, элдин алдында болом. Той топурлар боюнча Аллахтын буйругу болсо болуп калды, болбосо ага деле эме эмес, ырыскымды Аллах берет. Азыркы убакта кайсыл унааны айдап жүрөсүз? Жана машинаңыз бузулса өзүңүз сток алып барып оңдоп атасызбы? Мен машина боюнча ар бир көйгөйдү ар дайым өзүм эле чечем. Кудай берген базарына барып запчасттарды өзүм эле сатып алам. Стогго өзүм эле барам ар дайым. Кечээ эле майынды алмаштырдым. Метасудан койдурдум да койсом. Анан мотордун майын. Анан билбейм, бул да болсо атамдын тарбиясы. Баягы атам менен чогуу жүрүп, машинага да болгон кызыгуум, машинаны кандай кароо баарын атам үйрөткөн да. Ошого атама дагы бир жолу рахмат айткым келет. Ошондой атама рахмат. Ушундай эркектин жумушун деле, кыздын жумушун деле, аял затын милдетин деле бирдей
апам экөө тең үйрөтүшүптүр да, тарбиялаптыр да. Мен эч бир кыйналган жокмун да. Машина өзүм баллон жел чыгып калса деле өзүм эптеп неме кыла берем. Өзүм алмаштырганга күчүм жетпей калат. Бирок эгерде жанымда деги эле ушул региондо эркек калбасам да өзүм алмаштырып коюшум мүмкүн. Кайсыл машина жагат сизге? Анан азыркы айдап жүргөн машинаңыздын маркасы? Мен азыркы айдап жүргөн машинам Honda Fit эле үлгүсүндөгү. Бул машинага адашпасам 6 жыл болду. 6 жылдан бери минип жүрөм. Ара жолдо машина алдым. Мисалы, эл катары мен дагы чоң машина минип көрөйүчү депчи, эми баягы ырчылар мынтип. Мындай ырчылар мындай известный адамдар мындай болуш керек да деген баягы сөз түшүнүк бар го элибиздечи. Ошого алып көрдүм, бирок билбейм, мен андайга көнгөн эмесмин. Мен андай эмени жүрөгүм көп каалай бербейт экен. Мындай болуп жүргөндөчү. Мен болушунча мисалы джип барган жерге Fit деле барат да. Жөнөкөй баягы $5 саат менен $5000 саат экөө тең эле бир эле убакытты көрсөтөт да. Анан машинаны алмаштырдым, чоң машина алдым, джип алдым мен деле. Бирок бир жумадай эле миндим да атама белек кылдым ал машинаны. Мындай 3 жыл мурдабы? 3-4 жыл мурда атама белек кылгам машина. Анан өзүм баягы кызыкпайт экем. Анан кайра эле өзүмдүн машинама отуруп алып, Кудайга шүгүр, эми аракет кылып, мисалы ниет кылам, мен деле мындай керекпи деген суроону өзүмө берем да. Ушул машинаны алсам, мисалы керекпи ошо деген суроону берем да. Мага көбүнчө көп ысырап кылбаган жакка жакын экен. Рахмат. Өзгөчө маданиятка эң чоң салым кошконуңуз эмне болду бул? Суроону кайталап коёсузбу? Маданиятка эң чоң салым кошконуңуз кайсыл убак болду жана эсте кала турган убактар? Мисалы, маданиятка мондай салым коштум, мен тыйны кылдым, мындай кылдым, же балким мондай өзгөчө ырларды жаздырдым деген. Эми клиптерге өзгөчө басым жасачумун. Бирок клиптер мындай жаңылык болсун деп мындай чыгармачылыкка жакшы эле басым жасачумун. Бирок мен өзүм мында мынтийдим, кыйратып жибердим деп айта албаймын. Ага, бул суроого мен мындай эле жооп берем. Эл тараза, эл сынчы. Эл тараза, эл сынчы. Сиздин инстаграмыңызда активдүүлүк аябай жогору деңгээлде турат. Ар бир пост киргизсеңиз, видео киргизсеңиз, мисалы жакында киргиздиңиз, TikTokко киргиздиңиз, канча күн ичинде миллион болду? Бир күн, 2 күндүн ичинде миллион болду. 2 күнү миллион. Ошол мындай баягы нахаду эле тартылган нерсеби, же бул вайн сыяктуу болуп калдыбы, же сиз чындап Мерстин жана эмесин билчү эмес белеңиз? Кнопкасын басканда өзү жабыларын багаждын. Ал кнопкасын басканда жабылбайт экен, ал бутуң менен астындай кылып койсоң жабылат экен. Бул неме, чын айтсам мен TikTokко кызыкпайт болчумун. TikTokто баягы бири-бирин болбогон эле нерселер туура эле бирдеме эле боло беришет го. Мен өтө жаман көрөм ал нерсени. Ошого эми эл катары деп TikTokко баягы регистрация болуп койгонмун. Анан бул видео мен кайным машина эмеме иштейт да, ошо анан кийин салондо, автосалондо иштейт. Анан ошол кайным жеңе машиналарды көрбөйсүзбү деп эме кылгандан барып көрүп, анан Мерсте ошо сиңдим экөөбүз барганбыз. Анан астакта тур. Средний эле алынып атабы? Эме, көрүнөт. Машина Прикинь алып келди. Мына ошен. Ошен теп. Гол кылып бол. Чурка. Бул видео жөнүндө айта кетсем, ошол машинага барып көргөн, барып сиңдим экөөбүз, анан багажын биринчи ачып бергенин байкабай калыптырмын да, бир жакта башка машинаны көрүп алаксып, анан экинчисин машинанын ичин көрүп, анан мындай багажына келип, анан тиги эмелер кетип калган болчу. Анан сиңдим экөөбүз эле, анан сиңдим айтып аткам да, эми негизи машинаны реклама кылайын деп аткам да. Анан видео тартып кой, азыр багажды жаап эле мен карайм да, сүйлөйм деп аткам да. Бул жерде максатыбыз башка болчу, вайында тартуу эмес. Максатыбыз жөн эле машинаны реклама кылыш керек болчу. Машина жөнүндө сүйлөйм деп атып, багажды жаап эле баягы сүйлөп баштайм деп жапсам жабылбайт.
анан кантип карап коем, айым баягы өзүм багажымды жапкандай эле жаап атам да, фитти жапкандай эле. Анан экинчи жолу жапсам дагы эле жабайт, өлдүм, мен сындырып койдум бир жерин, жана күрчөгүн сындырып койдумбу, эмне болду, коркуп кеттим, уламтып карайм тиякты. Үчүнчү жолу жапсам дагы жабылбайт. Анан сиңдимди карадым да, апай өлдү иштер дедим. Анан эки жакты караганда тияктан сурадым, ай бул кантип жабылат десем, анан кнопкасынан жабылат дейт. Анан дедилер, анан кнопкасын таппай, анан таптык. Анан ошентип эле тартылып калган видео, анан оюмда жок эле, эми баягы күлкүлүү болуп калыптыр да, эми тартылып калгандан кийин. Анан Инстаграмга, анан ТикТокко деле киргизип койройчу деп киргизип койсом, тескерисинче бул видео аябай активдүү болуп, анан эртеси күнү эле ТикТоктон миллион болду дагы. Эртеси күнү ошо бир 10 сааттын ичинде болду да, мен түндөсү киргизгем да. Миллион болду дагы, дароо эле анан мага Инстаграмга жиберип башташты. Ой, эме Россия Рунетту жарып атасыз деп, российский полный баягы баракчаларга аябай тарап кетиптир, баардыгынан тараптыр. Рунетти полный жарып атасыз го, эжеке аябай сүйүнүп атабыз, биздин кыргыздын эмеси, ушинтип жанагы хиджапчанмын, хиджапчанмын, эч кандай неме жок, оюм деле жок болчу, максатым деле бул эмес болчу. Анан ошол видеолор Рунетке тарады, Россиянын баардык, анан кийин Казакстандын эмесине, баракчаларына, анан соң Өзбекстандын баракчаларына, кийин 2 күнүнөн кийин карасам Ирандын баракчаларына, уже СНГга полный тарап кетиптир. Анан мага катталуучулар жөн эле баягы акты да, Кавказ улутундагылар, Өзбек улутундагылар, Орус улутунда, Махачкаладан, ар кайсы жактан жазып, катталып, уже мага личка жазып башташты. Пожалуйста, постторуңузду орусча дагы жазыңыз, биз түшүнбөй атабыз кыргызча депчи. Ошондо ТикТоктун азыр ТикТокто аябай сүйүп калдыңыз. ТикТок жок, ТикТок эмес, Инстаграмга. ТикТоктон кирип көрүшүп, анан Инстаграмды табып, мага катталып. ТикТок жаап калдыбы азыркы убакта? Жок, ошол эле боюнча ТикТок андан кийин 1-2 жолу эле, жок, 1-2 видео жөнө эме Инстаграмга чыгарган видеолорумду чыгарып койдум. Анан ал мен дагы деле урган жокмун. Бирок ал видеом жанагы машинанын багаж, ал 2 миллиондон ашып кетти, 3 миллиондой болуп калды ошо ТикТокто. Инстаграм историяңызды канча адам көрөт сиздики? Инстаграм в среднем, эгерде мен активдүү болсом, 100 миңге жетет. 100 миң, 120 миң болот. Анан кээде болуп калат да, мисалы аз эле нерсе салгым келбейт, кээде убактым болбой калат. Анан андай в среднем 60 миң стористи көрүшөт. Келечектеги Кудай буйрса кандай максатыңыз? Тыны болсун, 1 2 3 4 5 6 кеттик. Келечекке кандай максаттарыңыз бар? Эми эмне кылайын деген оюңуз бар? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Келечекте сонун пландарым бар, максаттарым бар. Баардыгы ишке ашканда буйрса эл күбө болот. Эң негизги максатым бул Аллахтын ыраазычылыгын табуу, ошол эле. Ошол эле, эң негизгиси. Ошонун ичинде баары бар. Жолдошуңузга канча бала төрөп берейин деп атасыз? Баатыр эне болоюн деген оюңуз барбы? Мен раматылык тайнем айтмакчы, сага төрөгөн жагат экен дегендей, Аллах берсе, буйраган болсо, ден соолук жакшы болсо, колдон келишинче төрөй бергенге эмне жетсин, туура? Ошого баатыр эне болгон, албетте ниетим бар. Көп балаң болсо жакшы го деп ойлойм. Бирок ар бир балаңа татыктуу тарбия берип, жакшы, имандуу, ынсаптуу балдардан болсо, бул сонун нерсе.